Саламатсыздарбы? Бүгін біздің эфирде, 7-ші каналдың эфирінде «Жеті күн» деген программа. Жуманың жиынтығын чыгарабыз. Бізге қонаққа біз Бақыт Бакитаевты шақырдық. Саясаттанушы, талдоочу. Рахмат уақыт тап келгеніңіз үшін ишембе күні. Саламат. Мен анча-мынча кейбір оқиялар жазып алдым өзім. Эмне болгонун биздин жумада ошолордун ичинен тигил же бул туура же чоң окуя, бул анчалык маанилүү эмес деп айтсак болот. Эң негизги окуя баягы ТЭЦ-теги жарылуу. ТЭЦ-теги жарылуу 2 февралга караган түнү болуптур. Алматыда жүргөн Акылбек Жапаров жолугушууларын бүтүрүп, кайрадан Бишкекке келди. Ооруканаларда операциялар кийинки калтырылып атат. Анткени свет жок болуп калышы мүмкүн, электр жарыгы. Мектептердеги окуулар онлайнга өтүп атат. Анткени аякта дагы ушундай нерселер болушу мүмкүн. Дагы бир окуя мынау мамлекет менен жеке ишкерлер ортосундагы өнөктөштүк, ГЧП дейт эмеспизби? Государственное частное предпринимательство. Ошол боюнча Кыргызстан жогорку орунга чыгыптыр. Мурда 68-чи орунда экен, азыр 22-чи орунда дейт. Бирөө айтса мен ишенбей элем, бирок Economist деген журнал айтып атат. Лондондо чыккан абдан абройлуу журнал. Бу дагы чоң окуя деп ойлойм. Эмилжан Кырчиевди мандатынан ажыратышты. Анын ордуна жана дагы бир башка депутаттын ордуна 2 жаңы депутат келди. Илдар Абакиров менен Айсулуу Мамашева. Казак Сенаты атайын мыйзам менен Кыргызстан жана бажы пункттарын модернизацияласын дегенге убакыт берди Кыргызстанга. Буга чейин жетишпей калыптыр. Атайын мыйзам кабыл болуп атат Казакстанда, Кыргызстанга ушу жардам сыяктуу болуп. Статкомдун айтымында Кыргызстандын көмүскө экономикасы 20,2% экен. Мүмкүнбү ушундай санап чыгыш көмүскө экономиканы, теневой экономиканы дегеле? 20,2 деп атат. Мен көп ишене албайм да мындайга. Биздики 60-70 болуш керек. Ошондо дагы жанагы 10дон баланча деп санап чыгыш менин оюмча өтө кыйын. 24 KG деген агенттиктин башкы директору кимге кайрылып, Камчыбек Ташкеевге кайрылып, эмгиче биздин эмебиз, кеңсебиз мөөрдөлүп жабылып жатат, үйдөн иштеп атабыз деп жазып чыкты. Бирок анын арызы канааттандырылган жок. Бишкек шаардык соту жанагы мурда кармалган 11 журналисттин арызын карабай четке какты. Алар дагы эле ошондой камакта жатат. Камчы Көлбаевдин адамдары алып кеткен жанагы караколдун алдындагы бир нече гектар жерди, 2 гектар жерди мамлекетке кайтарды. Бу дагы жакшы окуя го. Башталгыч класстардын окуучуларына берилген тамактын нормасы 2 эсеге көбөйдү дейт. Мурда жанагы Бакиевдин учурунда эсибизде 1 стакан кефир, анан 1 булочка берчү, азыр 100 сомго жакын болуп атат балдардын тамагы. Бу да бир топ окуя го. 1 февралда Түштүк Кореяда жана кышкы жаштар олимпиадасы аяктады. Кыргызстан эч кандай орунга жеткен жок. Бир 40-чы, 60-чы, 50-чы орундарда болуп жатат. Кыргызстандан барган туристтер үчүн Иран эртеңден тартып, 4 февралдан тартып визаны жоюп атат. Визасыз барса болот экен. Ушундай окуялар. Негизги окуя деп башынан айтып калдык. Жанагы ТЭЦ-теги жарылуу эмне үчүн жарылуу болду? Дагы себептери кандай деп ойлойсуз? Жакшы, мен оюнча ТЭЦ-тен баштабайлы. Ошо. Эми биринчиден мындай авариялар дүйнөдө болуп жатат, жана болот. Анткени техника бул ушундай экен. ТЭЦ-тер эмес, атомный электростанцияларда авариялар болгон. Бирок бүгүнкү күндө эң коопсуздугу аз энергия бул атомный электростанция. Анткени мына ГЭСтерде де авария болуп атат, ТЭЦ-терде де авария болуп атат. Мунду мисалы самолеттор, авиация эң коопсуз транспорт эсептелет да.
Ансыңарындай ошо энергия генерациясында эң коопсуз атомный болуп эсептелет, бирок эң эл коркот турган станция болуп Анткени эсептелет. бир нерсе болсо ал тим эле абдан көп адамга залыкас тиет. Ооба. Эми менин оюмча биринчиден паника болгон жок. Өкмөт баардыгы келип, бүт баарын ишин координация кылып, президент өзү келип, бүт баардыгын баягы паникасы жок, өзүнүн баягы формуласы боюнча уюштуруу иштерин уюштуруп койду. Бул эң биринчи маалымат берди, пресс-конференция берди. Ошон үчүн бул жагынан өкмөт өзүнүн баягы ишмердүүлүгүн көрсөттү, организация баардыгын эметти. Эми авариянын биринчи азыр албетте комиссия түзүлөт. Комиссия түзүлгөндө түзүлдү. Эми эң биринчи саясатка берилбей, биринчи технология жагына текшериш керек да. Технология жагынан кайсы жерден ката кетти, эмкиде баягы бул кайталанбас үчүн биринчи ошо технологиясын караш керек. Анан кийин экинчи жагы уже ким күнөөлүү, ким жооп берет, ошону. Болбосо мурунку комиссиялар биринчи эле ким күнөөлүүдөн баштачы. Бул күнөөлүү, теги күнөөлүү деп. Буну экинчи эмеге калтырыш керек да. Биринчи технология жагын караш керек. Анан бул көп интернетте албетте паника болгондор да болду. Анан ошо паниканы жараткандар да болду да. Атайын кайдагы бир ойлорду жазып, азыр эме бүтөт, тигиндей болот деп элге паника эметкендер болду да. Ошон үчүн элибиз да азыр уже көнүп калды көпчүлүгү. Бул нерсени баягы паникасы жок кабыл алды деп ойлойм. Дагы азыр мына аналитиктер ойлонуп баштады. Эмне үчүн болду? Ар кандай имиштер пайда болуп атат. Жана буну кайталабаш үчүн кандай варианттар бар? Мына менде да бир вариант. Азыр мен ошону айтып көрөйүн. Бул биринчиден бизде жыл сайын где-то бир 15 миллиард киловатт час, 17 миллиард киловатт час биз пайдаланабыз жыл сайын. Жыл сайын биздин баягы керектөөчү 5%га өсүп атат. Анткени элдин саны көбөйүп атат, предприятиялар көбөйүп атат. Ошон үчүн жыл сайын 5%га биз көбөйтүшүбүз керек. Эгерде биз ошо Камбар-Атаны күтсөк, бул 5-6 жылга чейин барып калышы мүмкүн. Акчасы да көп. Ошон үчүн башка мамлекеттерде да мындай болду, болгон жокпу? Менин оюмча бизде ашар гэс куруш керек. Ашар гэс деген эмне? Азыр технология мындай кичи гэстерге абдан өнүккөн. Мисалы 100 киловаттан 1000 киловаттка чейин гэстер өтө арзан турат. Анан буларды бир жылда салып койсо болот. Мына биздин айылдар суудун жээгинде жашайт. Мен ошон үчүн ар бир айылда өздөрүнүн баягы кулундары бар да, акчасы барлар. Мисалы 1 мегаватт үчүн $1 миллион керек экен. Ошону куруп эмесин чыгарганга чейин. Ошон үчүн кичинекей айылдар өздөрүнө баягы чогулуп эле айыл өкмөттөр акча чогултууга 100 киловаттык, 200 киловаттык, 500 киловаттык гэстерди оңой эле куруп койсо болот. Мына ошон үчүн мисалы 1 мегаваттык бул где-то 7000 эмеси бар айылдарга жетет. Ошон үчүн менин оюмча эгерде ар бир райондо акимдер ушундай бир чакырык жасап ашар гэс курайлы, эл өздөрү эле чогултуп ошол ашар гэстин акчасына бир акционерный куруп эле өздөрүнө куруп алса болот. Ошондо мына бизде 40 айыл өкмөт бар. 40 айыл өкмөт, ар бир 40 район бар. 40 район. 40 район ар бир 10 мегаваттан салса, ошондо 400 мегаватт пайда болуп калат. 400 мегаваттыңар
Бұлар 1 миллиард, 2 миллиардқа чейін киловатт беріп қояды. Мына ошон үчүн кичи чакан ГЭСтер bir жылда эле айылдар баягы ашар эмеси менен эле чогултуп акчаны куруп койсо болот. Мына бир кичинекей берде бир үйгө эле бир 26 миллион доллар чогултуп турго азыр эметип жүрбөйбү, издеп жүрбөйбү баягы үй салынбай, бирок акчаны чогултуп койгон булар. 26 миллион. Көп болсо бир 200 киши квартира алабыз деп. Ошон үчүн менин оюмча бул ички инвесторлор бизде бар. Ар бир айылда өздөрүнүн баягы батырлары бар дейм. Москвада иштеп аткандар, берде иштеп аткандар, колунда барлар, Кудай шүгүрлөр, ушу 1 миллионду оңой эле чогултуп, аны алып келдирип, Кытайда да ошондой мини-ГЭСтер бар, Россияда бар. Мына бул бир жагы. Экинчи жагы, бизде мынагы күн энергиясы ар бир квадратный метрге 25 киловатт экен. Абдан көп түшөт. Ошон үчүн ар бир үй, ар бир малы барбы, эме барбы, күндүн нурун баягы батареясын койсо, өзүнүн үйүнө жеткирет экен. Эч биздин линияга карабай, андан сыңкары мамлекетке да сатат экен. Ошондой жеке менчик кичинекей мына 100 киловатт, 50 киловатт, 200 киловаттыктар койсо болот экен да. Ошон үчүн ушул жагын элге мына бир кайрылып, элге бир бизде иштеп атпайбы азыр чакан ГЭСтер. Ошону барып эле элге көрсөтсө, эл өзү эле куруп алат азыр. Кургандар бар, кээ бир ишкилеп турбады, бирок албай атат. Тигилер кымбат болот экен. Ар бир киловатт сааты азыркы берип аткандан алдаганча кымбат болгон үчүн тигил ишкерлер менен өкмөт ортосунда келишим болбой атат. Мисалы үчүн мына Ырыбайчы жакта бир ишкер салбады эле 2 ГЭС, ар бири бир 50-60 мегаваттан иштете албай койду го. Аны маселелер чыгат. Аны президент телевидение совещание чечпедиби. 2 сом 90 тыйындан Минэнерго сатып алат. Ошон үчүн баягы биринчи министр энергетиканы иштен түшүрбөдү. Мына ошон үчүн азыр президент айткан, ошол чакан ГЭСтерден 2 сом 90 тыйындан аласыңар деп өзүнүн сөзү бар. Элге канчадан сатат? Элге канчадан сатып алса баягы 50 тыйын 1 сомдон сатат. Өз айында болгондо бекер болуп калышы мүмкүн. Мына азыр Баткендеде мен азыр унутуп атам, булар өздөрү чакан ГЭС куруп, айылга 1 тыйыны жок берип атат. Мына ошондой да интернет. Жалпы эмеге берсе, жанагы 2 сом 90 тыйындан кылып, ар бир киловатт саатын. Бизде баягы суулар Кыргызстандын бир феномени бар да бизде. Бизде бүт дарыялар Кыргызстандан чыгат. Бир да дарыя Кыргызстанга кирбейт. Только чыгат экен. Ошон үчүн айылдар ошо тоо жакта, ошо деривационный каналдарды куруп эле, ошол жерде бар да азаматтар бар да ар бир айылда. Билген, түшүнгөн, YouTube бар азыр, Google бар, аны оңой эле кылыш. Эми ошону баягы көрсөтүп, ушундай жакшы үлгүлөр бар бизде. Куруп чакан ГЭСтерди уже айылдарга акчасы жок таратып берип атат өзүнүн айылына. Калган эмесин мамлекетке сатып аткандар бар азыр. Ошон үчүн азыр өкмөт болобу, же ким болобу ушундай бир айыл өкмөттөр ушундай бир чакырык жасаса, ашар ГЭС деп. Ар бир өзүнүн үйүнө, же бир айылга, же бир көчөгө өздөрү салып алса болот. Бизде азыр бир той аш өткөргөндүн ордуна. Ошон үчүн бизде азыр мына 15 миллиард 10 эле пайыз биз пайдаланат экенбиз суудун энергиясын. Бул баягы Туркменияда газ болсо, Кыргызстанда энергия, гидроэнергия. Биз азыр ошо СНГ мамлекеттеринде 2-нчи орундабыз. Тажикстан деп атпайбы? Тажикстандын Афганистан менен эметип, Афганистан буруп кетип атпайбы? Ошон үчүн Тажикстан биринчи орунда эмес деп ойлойм, анткени Тажикстан ошол дарыянын жарымысына ээ да. Ошон үчүн ошол потенциалын алсак, биз биринчи орундабыз. Бул бир. Экинчи, Кыргызстан дүйнөдө эң тоолуу мамлекет биринчи орунда турабыз. Памирчи? Тажикстан. Памир, Тажикстанда алардын баягы эмелери бар экен да баягы.
равнинный жерлер бар экен да. Ну, ойлонса болот экен, менин оюмча, технологдор, инженерлер мунун баарын бир жакшы программа түзүп, ушундай кылбайлыбы деп, жанагы той аш өткөрүп акчанын баарын жоготкондун ордуна, же эле жеп салгандын ордуна, ар бир айыл өзүнө жанагыдай чакан кез куруп алсын деп. Бирок Биз ашар деген эл билет. Ашар дегенде ошон үчүн энергетиканы айылдар өзүнүн өздөрү эле чечип алса болот азыр. Ашар кесилде эле чогултуп көрсө болот экен, элде акча бар экен. Мына ички инвестиция деген ушул экен. Бул баягы келечекти ойлонуп жакшы программа түзүш керек. Мына аварияга каралсак, мына 2 февралга караган түнү болгон авария. Биринчиден бул эски бөлүгүндө болду. Эски жанагы буу казандар. Анткени баягы Сапар Исаков менен Алмазбек Атамбаевтер модернизациялаган ТЭЦтин, Бишкек ТЭЦинин 1/3 гана оңдогон. Ал жакта эч нерсе болгон жок, бирок булар эскилери да иштеп аткан. Ошондо болуп атпайбы? 386 миллион деген оңой акча эмес, туурабы? Ошол жылдарда 2019-жылы Индия айга эме жиберген. Луноход, кыргызча ай жүргү деп койсок болот го, луноходду, Ай араба. Ай жүргү десек болот го. Ошол бүт программа башынан аягына чейин космос программасы. Ар башка эмелер жүрөт, сандар, эмеде интернетте карап көрсө, 120дан 140 миллион долларга чейин болуптур. Эгерде орточо алсак 130тан деп санасак, 3 жерде 130, ошол жанагы ТЭЦтин 1/3 модернизацияга кеткен акча 3 луноход жиберсек болмок экен биз Кыргызстан айга. А былтыр экинчи программасын Чандраян 3 дегенди жиберишти. Ал уже мурда түзүлүп калган менен салыштырганда 75 миллион болуптур. Барып айга конуп, эменин баарын пландалган иштин баарын жасап келди. 75 миллион. А биз 385 миллионду коротуп атабыз. Эмне деген акча? Мен суроом мындай да, мисалы үчүн, эң кичи ошончо акчаны жеп кеткен, ысыраптаган, Кыргызстанга канча зыян келтирген адамдарды, кээ бир адамдар азыр, кээ бир журналисттер мактайт эмгиче. Эң кыйын президент болгон деп, Сапар Исаковду кайра айтып калып келели, ал бияка бизге кайра бийликке болсун дегендер эмне үчүн ушундай, коомубуз ушундай? Эми мындай карап көрсөк, мына мисалы мурун мектептерди куруп атканда орточо 1200 доллардан мамлекет сатып алыптыр. Акча каражат кетирип. Чарчы метрин. Чарчы метрине. Мына Жапаров келгенден бери 600 доллар. Экесе. И болгондо 100 мектеп курган. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн мурун албетте коррупциялык схемалар, албетте баягы тиги капиталисттик социализмди куруп баштаган да Аскар Акаевич келгенде. Мен курултайда да айттым, мынакей 4 Садыр Жапаров 5-чи президент. Садыр Жапаровга чейин президенттер капиталисттик социализмди куруп аткан. Азыр Жапаров келгенден бери социалисттик капитализмди куруп атат. Анткени дал эле мына Кумтөрдү ошол коррупциялык схемадан алып мамлекетке кайтарып берди. Башка азыр пансионаттар жана башкалар мамлекетке келип атат. Мурун туура эмес приватизация болгон, жана коррупциялык эмелет болгон, азыр мамлекетке келип, мамлекет ошолорду иштетип атат. Бул социалисттик капитализм деген модель, да? Модель. Ошон үчүн менин оюмча бүгүнкү күндө ушундай бир саясат жүрүп атат, ошондой модель экономика жүрүп атат. Бул элге жагып атат. Анткени биринчи эле адегенде капитализм курабыз деп Акаевдин кезинде канча завод, фабрикалар бүт таратылып, урдалып, приватизация болуп, жок болуп калган. Эл кебек жеп калган 95-жылдары. Бул эми, конечно, туура эмес. Мына ошон үчүн азыр ошол болгон каталарды азыркы бийлик өзүнүн баягы башка моделине салып, кайра элдин мүлкүн мамлекетке кайтаруу жолунда келип атат деп ойлойм. Бир жакшы эмени табыш керек, айкалыштырып, жеке менчик менен мамлекеттикти. Вот
тура. Ошол ГЧП деп коет, государственный частный партнерство, жеке менчик мамлекет бирге иштетип, ошондо эки жактан баягы инвестиция болот да. И биринчиден мамлекет бүт иш жумуш шарттарын түзүп берет. И жеке ишкерлерде мамлекет менен иштесе гарантия көбүрөөк болот да. Бирок мамлекетте тургандар, бийликте тургандар таза болуш керек. Антесе жанагыдай болуп кетип атпайбы? Мамлекеттик каражатты чөнтөккө салып жибермей, андан таба албайсың. Ошон үчүн коррупция болуп атпайбы? Биздин нерседе. Анткени эки ишкер, жеке менчик ишканасы болсо, бири-биринин ортосунда коррупция болбойт да. Анткени алар акчасын санайт. А мамлекеттикин урдаса болот, ошондон коррупция чыгып атат да. Ошол жагы жакшы каралса, мүмкүн чын эле Кытайда жанагы bir кездеги менчиктештирилип кеткендин көп нерсесин кайтарып атат азыр. Өкмөткө элдик деп, баягы мамлекеттик деп. Ошондой эгер таза болсо, бирок гарантия барбы ошондой баары таза болот деген? Гарантия менин оюмча азыр мамлекетте многу иштегендер бир нерсеге түшүндү да, азыр эртекени урдабаш керек. Урдагандар азыр табылып атат. Бүт мүлктөрү конфискация болуп атат. Ошол үчүн азыр мамлекет менен мына Камчы Кыдыршаевич да айтып атат, урдабагыла иштегиле деп президент айтып атат. Ошол үчүн азыр госслужащийлердин баягы айлыгын да көтөрүп атат, ипотека берип атат. Мурункудай ипотека берип жок, азыр ипотека өтө көбөйттү. Ошон үчүн менин оюмча азыр жаңы экономика модели болуп атат. Ошон үчүн мына биздин баягы ГЧП боюнча 60-чы 20-чыга көтөрүп атпайбы? 22ден 60 канчанчы орунга. Көп инвесторлор келип, мамлекет аралашкан өнөр жайларга булар инвестиция гарантированный, гарантиясы көбүрөөк деп катышып атат да. Ошон үчүн бул жагынан алдыга жүрүп атат. Мына азыр Чакан ГЭСтер 9 Чакан ГЭС, мына 3 эле жылда канча бир 30 Чакан ГЭСке чейин мына ТО эмелери предтоосу даяр болуп калды. Куруп баштады. Президент өзү көзөмөлдөп атат. Ошо жерлер, трансформация, бүт бардыгын азыр өкмөт ошону карап жатат. Анан менин оюмча азыр жаңы модель деп атпайбы, мына Джон Кейнс деген модели. Азыр мына биз ошого өттүк деп мындай байкап анализ кылып көрсөк, ошо кейнсианствонун модели менен иштеп келатабыз. Мамлекет өзү кээ бир жакта бааларды да регуляция кылып атат, кээ бир предприятияларды өздөрүнө алып атат, жаңы индустрия куруп атат, фарминдустрия жана башкаларды. Ошон үчүн ушинтип экономика баягы цифрларды өзүңүз билесиз. Налогторду 3 жылда чогултканы, мурунку 10 жылда чогулткан налогторду 3 жылда чогултуп атат. Таможня мурун 35 миллион жыл сайын берсе, азыр 130-120 миллион берип атат. Бул эми ошо бүт баары казынага түшүп, мамлекет азыр оңой бүт маселелерди чечип атат. Кумтөрдү эле алып көрсөк, мурда баягы менин эсимде Бакиевдин учурунда, Атамбаевдин учурунда дагы бюджетке Кумтөр эменин ички өндүрүмдүн 13%, 10-13% берип атат деп мактанчу. Мынакей ал бербей калса, пенсияларды, айлыкты, жөлөк пулдарды төлөй албай калабыз деп айтчу. Тийбегиле Кумтөргө, анткени ал бизге мына 13%ды берип атат деп. Азыр болсо 30-дан ашык пайызды берип калып атат. Мамлекеттин колуна өткөндөн кийин. Эгерде мамлекет өзү таза болсо, жана урдагандардын колго чаап, башка чаап, башка уруп турса, мүмкүн оңолот. Анткени баарын эле мамлекет жаман деп эле, мамлекет жаман менеджер деп айтып калчу эмес беле баары эле. Ошон үчүн баарын чеки-менчик өткөрүш керек деп. Азыр много цифровизация болуп кетпеди, мисалы бухгалтерия. Азыр жаңы система киргизди. Кайсы мекеме болбосун, эмне болбосун, онлайн көрүнүп турат бухгалтерия. Каяка акча кетти, канча төлөдү, эмне сатып алды, онлайн азыр мына Минфинден киргизип, ошонун баарын киргизип, азыр өтө кыйын. Мамлекеттен бирдеке урдаш өтө кыйын болуп калды. Бүт жагынан. Ошон үчүн
ачык айкын иштеш керек. Бары ачык жана санариптештирилген болсо Ооба. мүмкүн эмес болуп калып, ошого жетиш керек да, кыйын кылып урдаш. Анткени баары ачык, баары көрүнүп турат. Ошон үчүн мүмкүн жана Экономист деген журнал абдан абройлуу журнал да. Эми ал Великий Британиядан Newsweek, Forbes сыяктуу абдан да Лондондо чыгат. авторитеттүү журналы да. Ошон үчүн көтөрүп атат жанагы эмени 22-чи орундан 60-тан өйдөкү орунга. Ошонун баары санап көргөн го алардын жанагы Intelligence Unit деген өзүнүн бөлүмү бар да, баарын санаган. Ушундай болдубу же кандай билбейсиңерби, кандай алар? Эми алардын мониторингин мен билбейт экен, бирок баягы инвесторлор менен жолугуп жүрөбүз. Азыр инвесторлор биринен арты келип атат биздин мамлекетке. Анткени биринчиден стабилдүүлүк, экинчиден жаңы саясат, жаңы модель. Мына премьер-министрибиз да бүт жерге барып, президентибиз бизге болгон шарттарды, президент айтпады, инвестор келсе, кудаңар тоскондой тососуңар деп айтпады. Ошон үчүн инвесторлорго бүт жакшы шарт түзүп бергенге бүт министрликтер, эмелер ошонун үстүнө иштеп атат. Ошон үчүн бизде азыр бир чоң секириктин алдында турабыз. Анткени мынакей ВВП да мына триллиондон ашты, бюджетибиз эмеге профицитке өттү. Жакшы мындай эмелер көрүнүп атат да. Биздики убактыбыз мына 2 мүнөттөй калыптыр, 1,5-2 мүнөт. Дагы эмнени айта кетсек болот, кыска, аябай кыска, же мындай жыйынтык сыяктуу эмнени ушу жумадагы болгон окуялардан. ТЭЦтен башка ТЭЦ оңолот деп ойлойбуз. Кылмыш иши ачылбадыбы? Туурабы? Кылмыш иши менин оюмча бүгүн биздин мамлекеттин алдында экономика биринчи орунда турат да. Мисалы мурун Аскар Акаевич келгенде рахмат, биздин баягы демократиянын аралчасы деген эмеге кондурган. Бирок бул аралчасы кийин барып анархия өтүп кеткендей болуп атат. Азыр болсо Кыргызстан ошо энергетиканын аралчасы деген эмеге баратабыз. Анткени мынакей Камбарата 2, Казарманский каскад, Сарыжаский каскад, Малы ГЭСтердин бир 50ге жакын даярдалып атат. Ушулар бардыгы 1-2 жылда өнүгүп кетсе, биз анда ошо энергияны Туркмения газ сатып атпайбы? Биз энергияны буйруса сатып кала турган мындай жолдо турабыз да. Убактыбыз бүтүп калды. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан жумада кандай орчундуу окуялар болду деген маселенин үстүндө маек курдук. Бизде конокто Бакыт Бакитаев болду, саясат талдоочу, эксперт, политолог деп коелу орусча. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.